Бул жерде 9 пунктта 8 пунктта жазылып турат 85 берене. Мына эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат дейт. Ушул эле 4 пунктта жазылып турат. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат дейт. Ар бир депутат өзүнө добуш берет деп атса болбой, булар Дүйшөн Төрөкулов абакта жатканына карабай, көп депутаттар өздөрү келген эмес. Мен билем. Бирөөлөр Ошто жүрөт, бирөөлөр Төштө жүрөт, бирөөлөр Турцияда жүрөт. Ошолорго дагы алып келип добуш берип салбачпы? Элестетсеңиз, бүт биз деле айтып атабыз. Туугандар, баш мыйзам Кыргызстандын эң негизги документи. Эми жол жобосу менен регламентти сактап, мыйзамдарды сактап кала алалы десек, булар кайра беттен алып, жанагындай мындай башка эле же аргументи жок, же фактысыз жок, жөн эле мындай беттен алып атышат да. Бул мындай баш мыйзам болот. Эртең азыр юристтер биз азыр кеңешип атабыз. Конституциялык палата кайрылыш керек. Анткени бүт мыйзамсыз. Мына бүгүн мен сизден суранат элем, камерага тартып карап туруңуздар. Регламентте жазылып турат. Бул конституциялык мыйзам 80ден ашуун депутат, 81 депутат менен өтүш керек. 81 депутат ушул жерге катышабы, катышпайбы көрөсүз. Эгерде катышпаса, бул жараксыз деп табылат дагы 11 апрелде шайлоого референдум алып чыкпайт. Бирок азыркы бийлик абдан өкүмзорлук менен кабыл алдырып атат. Депутаттар деле эмне жыргагандан аны коргоп атат дейсизби? Чыгып эле мына кофеге чыкканда жамандап атышат. Булар болбой калды, аябай туура эмес жолго кетип атышат деп. Бирок могул жерден кофеден чыгып, микрофонго киргенде кайра бийликти мактайт. Бүт ушул депутаттар эки жүздүү саткын, кошоматчы парламент деп элибиз туурасында айт. Биз болсо айрым пикирлер үчүн мындай сындагандар көп болушу мүмкүн, бирок биз мыйзам, могул регламент сакталсын деген ойду айтып атабыз.